Benim 20 yıllık ömrüm uşul çekerada öttü. 20 yılın içinde türkün okuyalar oldu. 2.66. Bir Уралда. Жеңіл машина айтпайлы ғой. Мен толып қалдым Өзбекстандық солдаттар. Vaqtni sürüp düşüp ketkenге hareket kılışkanda alçı. Anan vaqtın kolunda granatası olgun, ошо baş parmağına eğilip alıp, если будете пытать, я зарбы бас дегенде. Күзембаев Бақыт акеге биз миң мертебе ыраазычылык, рахматыбызды айтабыз. Ушул жерде солдаттар келип, бизди бастырышып, могул жерде коондарыбызды сатып отуруп жерде ушул жерге чейин келип, коондарыбызды жарганга чейин барган деңгээлдер болду. Куралдары менен бизге курал көтөргөнгө чейин барышты. Мындай талаларга коондарыбыз эгебиз могул жерлерге. Ушул жерге келишип, өздөрү ээлешип, дарбыз коондорду талкалап калашынча. Өздөрү билген нерселерин кылышчу эле да. Ушул жерге там ойна курушуп алды да. Там ойна куруш солдаттарды койду. О, наркы бетке бир дузот, мерге бир дузот курушуп алды. Ушул жыл үйдү сатып алганыбызга 20 жыл болду, ушул үйдү жашаганыбызга. Анан кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында отурабыз. Ушул жерде тополоң болуп, Өзбекстандын солдаттары келип алып, эккедегиндерди талкалап, эч кандай бияктагы адамдарга тынчтык бербей, солдаттарды уюштуруп алып келип чак тополоң кылган үчүн. Мына биз бул жерде Дересте жашайбыз. Дерестен чыгып келатып, бияка келсең токтотуу жерден кармайт. Өйдө кетсең, машинасы менен кууп барып, ошо жеткен жеринен кармап, бүт машинаны опус кылып, аңтарып, минеги бар, даже аялдарыбыздын кол сумкасына чейин карачы. Ушул жерде койлорубуз болобу, уйларыбыз болобу, солдаттар келип эле өздөрү айдап өтүп да кетип калган убакыттар болуп калган да бизди тоготпойчу. Алпат мисалы эмнеде Молошев Карим дегендин 7 уюн алып кетип, ошол бойдон беришкен жок. Эмнеде мисалы үчүн той аштан келатсаң, кармап алып, бышкан этигин тартып алып койчу. Кыргыздын жеринде туруп кыргыз корболобу деп, ошол жерге анан пакталарын тергиздирбей, 4 солдат менен 30 спецназына каршы турганбыз. Бақыт түреледен кейін ана бұл мылтық емес, беркін мылтық менен келіп тұрып. Bir атты секіріп чуркап кетти. Ошол бересе калып калды. Келсек каскада калып калды. Азыр бирден атып таштайын деп жата калып мылтыгын кезесе, колдорун көтөрүп алып аркага назат болуп кетип атат. Гранат бинтип көрсөттү да. Өтсөңдөрүн жардырып түшөм деди да. Кылмыш жазасыз калган жерде кылмыш өркүндөйт. Бастырып келген ар бир атканы ошого жараша жообун алып жазаланса, экинчи андайга басып кирбейт. Мына ошондой татыктуу жоопту алгандан кийин Өзбекстан тараптан бул жакта эч кандай ашыкча эмелер азырынча жок. Бирок ушуларды тез арада чек араны чечип, демаркация кылып, ал жерлерге сунторлорун тартып, чек араны бөлмөйүнчө марлуурлук да токтобойт. Нар өткөн кишилерди кармап, кордук көрсөтүш да токтобойт. Ушул жигит күн чыгабы, түн чыгабы, желкесине мынтык түшпөй, ушул жака бирөөлөр өтүп кетпесе экен, ушул жерди кайтып тартып алдым эле, кыргыздын намысын тебелетпестен ал деле кайтып алдырып бирди дегенди укпасам экен деген ниетте ушул жерде деп тытынып жүргөн учуру. Баягы чынын айтканда Бактеке Өзбекстанга террорист. Эми чында целый мамлекет менен бул бир мамлекет менен спорт этти деп. Целый мамлекет менен күрөшүп атат. Ал жакта бул киши аябай мындайча айтканда кылмышкер. Өзбекстанга кылмышкер, а бизге герой да. Ушул жерде канча тополоңдор менен ушу атыс сатышып, ар кандай кыйынчылыкка өзүнүн жанын тосуп, Кыргызстанга атуулуу катарында өзүнүн эркектик милдети деп Кыргызстан жерин ажыраткан. Ушул ишти баштап атыр, колдо элдеп чакыртпай эле мынагы Кутмандуу берекелүү Кызыл Жардын 30-40 аксакалдары жаштар болуп келишип, ушул бактын ичинде отуруп, андан кийин Өзбекстандын чоңдору келишти. Анан ошол бактын ичине кирип, ошол жерде сүйлөшүлүп, анан келишилип, анан эки райондун акими кол алышып, мына бактаны терип алайлы, анан кийин силерге калсын деп, анан ошондо чечилип ушул жер өткөн. Ушул жерде акыры Кыргызстандын жери экенин аныктап, ушу кече барып, бул жерде Өзбекстан постун целый постубузду жүрүш, өзү эле канча. Бир жаман 16 менен дүбүлдетип жүрөлү алып койду. Азыркы неме менен алганда мисалы үчүн бир көпүрөнүн эле өзү канча турат? 15 миллион, 16 миллион сом менен бир көпүрө курушат. А 1 километр асфальттын өзү канча турат?
Ал жерге барганда тим эле бар жоңду чечип ыргытып жиндеп кетким келет. Мен деген кыйындар өтөт ошол жерден. А мен үчүн ушул бир эле ооз сөз экен, Элдик Баатыр. Ушуну бергенге убактылары жок. Ушу кишинин эмгегин баалап, бирөөсү жөнүндө эле бир күлүч берип койсо болмок. Патриот жигиттер делечи, бир эле өкмөттү карай бербестен, биздин президент, бийликти эле карап отуруп бербестен, ошо окшогон патриоттор чыкса эле болмок да. Мына Кыргызстан үчүн кылып коебуз ушуну. Мына жолуңуздан өтүп атабыз, мына балдар өтүп атат, жаштар өтүп атат. Акыры бул көз өтсө алып кетпейт ушул жердин баарычы, көпүрөсүн сүйрөп кетпейт. Калат бизге калат, кыргыздарга калат. Misal üçün 800 metreden bir 5 minutke etme, 3 minutke etme ötüp ketesing. Bul öz üstün yer bolup kaldı da genen ötüp ketesing. Eger uşul vakit talaşpay Özbekistanda kalıp kala turgan bolsa, Kırgızыбыздын günü mineni geçet ele. Чын караганда ушу кишинин идеясы менен ушу кишинин собственности десек болот да. Туруп ошо постун бузбастан отуруп алып, бул киши акча алса ар күн өткөнүн 50 сомдон бир машинага депчи. Жок, мынакей ачып койду, бир жакшыны өтөбүз. Беймарал огород эгип, азыр огородубузда түшүмүбүздү алып, кененчилик нотип сатып неме кылганга кенен болуп калды. Ошол 800 метрлик жерди эгерде биз алдырып койгондо биз өтө чоң бүгүнкү чыгым учурамакпыз да. Бүгүнкү күндө бизде бир райондун борборуна байланыш өтө бир оор маселе болуп калмак да. Себеби андан көрө өзүңүз көрүп турасыз, ошол жерде Сары көпүрөнүн бул жагынан биздин мамлекеттен акча каратып, элдин жардамы менен биз объездной жол салабыз деген да. Ал жолдор бүгүнкү күндө чечилмек дагы эмес да. Себеби сайды көрүп турасыз, селкана, сел алып кетмек, каражат дагы. Misal üçün o şehirden onu ters menen bunu döngü padyomga çıkıp yoldu kayaktan salıp kayardan köprü. Bu yakta bizden jogor jakta mınonda uski yer yok. Köprü sala turgan yer yok. 10 kilometre o Malisaydan barıp ötetilek. Kança degen rasход ketetile. Buga elgeçe asfalt bolot bile, bolboyt bile jolu çangda büt Kırgızstan boyunca 3 rayonun eli azap çeketili da. Em ушунун мындай кылган жакшылыктарын Кыргызстандын президенттери баалап койсо болот эле. Мисалы үчүн буга чейин өзүбүздүн деле президенттерибиз Кыргызстандын канча жерлерин сатып бербеди. Үзөңгү куушту сатып берди бирөө каркыраны сатып берди. Кыргыздын чыныгы мындай жигиттери мынантип Мына бүгүнкү күндө 80 гектар жер, 1 километр асфальт, bir чоң көпүрө, мына ошол көпүрөнү Өзбек Республикасынан ушу өзүнүн күчү менен Кыргызстандын өзүнө ээ кылып койду. Таможняга урулуп койгон зданияларын баарын бузтуруп, бүгүнкү күндө Аксы Алабыкка чаткал жолун ачып отурат. Туура бул кишиге биз ушундай элибиз, журтубуз ушунчалык сыйлап, мамлекетибиз бүгүнкү күндө бул кишилерди караган киши жок. Бүгүнкү күндө чындык эл баатыр деген бериш керек. Анан кийин ошол бүткөндөн кийин анан Өзбекстан чоңу мени колтуктап жетеледи. Бактыке деди, мен сизди жардам берет деп келсем, автор өзүңүз экен го. Бактыке андай кылбаң. Көкүдөн 1 миллион алың. Сиз аралашпай эле коюң, биз чечип алабыз деди. Деди, мен айттым, жолдош, фаланчеке, сиз капа болбоңуз. 1 миллиард берсеңиз да болбойт. Мамлекеттик чегара бул биздин жер сатылбайт эч качан. Биягынан эч үмүтүңүздү үзүп коюңуз дедим. Şu менен балаларын айтты, мен сизди уурдатып кетем деди. Келе берсин деди. Мен курал жетерлик даяр дедим. Пулеметим да бар атам десем, мен сизди самолет, вертолет уурдатам. Вертолетуңа стингерим да бар дедим, атып түшүрөм. Болду, şu менен таркадык. Анан эртеси келдик, алар да келишти, кайра мына бул жерде отуруп чай ичтик. Өзбекстан бүт теримчилерин алып келип, ошол күнү бир 20 тоннадай пакты терип кетишти. Карап отурдук мына жерде. Андан кийин калган бүт кыргыздарга калды. Мына şu менен ошол тарых ушул жер өтүп калды. Үзөнбаев бар болсун. Ар бир жерде ушундай жигит бар боло турган болсо, мисалы үчүн Баткендеги согуштун үйүнө келип, жанантип атып нетип кетип атышат. Ошол жерде ушул Үзөнбаевтан бирөө болгондо бир мынча энелер балам деп боздобойт болуш керек деген ойдон. Ушуну доказать этип жүрүп алып койду. Эгер Кыргызстан ушинтип ар бир инсан ушинтип чыга бере турган болсо, Кыргызстандын оголо көп жери Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошолор кайтат эле да. Эки элдин ынтымагы эч качан бузулбайт. Өзбекстандын жөнөкөй дыйкан адамдар келип, аксек этият болуң. Аны жүгөрүнүн ичинде сизди кармабысы бекинишип жатат. О, жаңактын үстүндө снайпери бар. Аны кападаңды атышат деп жөнөкөй өзбектер эскертип жатышты. Бул деген ошол элдин, эки элдин ортосунда болгон
мамилеси. Алар эч качан душман болбойт. Мен жогору жактагылардан бир эле өзүм эмес, Дерес аймагында жашап аткан жалпы Атамбаевдин энеси катары, бир тууган карындаш эжелери катарында мен ушул жигитке эл баатыры деген наам берип коюшун бардык жалпы жашоочулардын атынан суранып кетет элем. Ушунча Кыргызстан үчүн жан дилин аябай чуркап аракет кылып аткан жигитке көңүлүн көтөрүп, бир геройлук деген міне, о жакта топос багбай жаткандарга деле берип атат го я. Geçirip koysun endi başka talantlı kişilerge, je жазуучуларга, je болбосо өндүрүшчүлөргө, je көп жыл иштеп кеткен кишилерге Кыргыз эл баатыры деп берип атабыз. Жок, мына баатыр. Бизден ата-баба ушул аймакты калтырып кетти. Биз өзүбүздөн кийинки урпактарга ошол жерди калтырып кетиш биздин парзыбыз. Карыялар жылы жакшы иштеген, жакшы жүрген, жакшы турган аксакалыбыз деп чакыртты. Мәлекем сетти. Әке бардык. Баргандан кийин милициялар кармап алып, сен чегараны бузуп өттүң, камайбыз деп бопу салады. Kızımı karmap gitti. Beni koyup koydu. Oylanıp ona kasal bolup kaldım. Kasal bolup bir 20 günde kasal bolup yattım. Bir kol bir bustum iş seveye kaldı. Ejemlerge zona kılsak baktaki zona kılışo больницадан çıkan günü kaçırıp çıkardı da. Vakıtkanı rahmat. Vakıttı şu. Şehirden aytlı çılpan kılsa dara öyle çıkarıp geldi kağılayını. Kırgızdın aksakalıçılarga kor bolbosun dep, anan özümün şakitterimen jumşap uyuşturup biz özüzçe operasiya ötkürdük. Жатқан жеринен больницасынан кабар алдырып, больницадан чыккан мезгилде Өзбекстандын бекем эч ким өтө албайт деген аймак аркылуу алдырып өттүк. Кечинде 6-7-лерде кабар уккан болсок, эртең саат 12-де кыздардын колуна тапшырдым. Rada kucaktaşıp alıp oylamadık mı? Bir-birimizi görgende. O şahta görmey ölüp kalan mı dep. Oylordum der, bir-birini görgenden keyin oyuna gelet eken de jamandık oylar. Уже мен ишим тергөөгө ашып, уже сотко атам экөөбүздөн сотко делобузду тапшыргандан кийин кайсы бир неме менен статья менен камайт эле. Andayın kızları bizge aksa sunuş kılıçlarına ben gülüp ayttım. Biz bunu aksu için kılmadık. Şul aksakal kızın aksakalı kor bolbay silerdi görüp jakşınakay yaşasın dep kıldık, rahmat dep. Kızların aksakalдын batasını aldık. Vakıttın kağılayını ömür uzun bolsun, bala çakasını oyun görsün. Hiç yamandık görmezdin, dayanartın çaman bolsun. Şu zamanda şunçalık kılıp atır kağılayın. Ömürler uzun olsun, öyle şey yayık olsun. Bala çakasın, yamanda gün görmezsin, dayanartın çaman bala çakasını oynap gülüp esip keterdin. Allahu Ekber. Çekti korkup men de askerдің sabında, Maşugudan şehir alışıp jigitтерде табында. Eldi korkup jakşı kızmat kılalı, ata ene sүйгөн жарлар тынчыктасын айылда. Kana kettik korgоо üçün mekенди, көрсөтөлү душмандарга Кыргыз кандай экенин. Көз алдымда ата жұрттың арча кайың талыда, аска ташы токойлору мөлтүр суусу баарыда, мекен үчүн жанды курман кыламын, эжелтеден жоокерлик бар канымда. Kana kettik korgоо üçün mekенди, көрсөтөлү душмандарга Кыргыз кандай экенин. Токойунда үнүн безеп булбулу, асманында кайкып учса туйгуну, Кыргыз элдин чегарачы жоокери, чекти коргойт кебелбестен күн түнү. Kana kettik korgоо üçün mekенди, көрсөтөлү душмандарга Кыргыз кандай экенин.